Бүгүн биз Ала-Тоо конушундагы Манас көчөсү менен Киров көчөсүнүн кесилишинде турабыз. Бул жерде кечээ саат 7 чамасында ири өрт чыгып, курулуш дүкөнү өрт өчүргүчтөр келгиче толугу менен күйүп кеткен. Дал ушул өрт чыккан имарат жайгашкан көчө электр жарыгысыз калтыр. Атайын кызматтар электр чубалгаларын жыйнап жатышкан экен. Алар курулуш жана айыл чарба буюмдары сатылган дүкөн экенин айтышты. Дүкөндүн ээсине барып, жайынча тилсиз жоонун чыгуу себептерин суроого аракет кылдык. Бирок ал дүкөн 5 жылдан бери иштеп жатканын гана айтып, камерага сүйлөөдөн баш тартты. Бүгүн эртең менен заявка түштү, ушул 2 столбанын ортосунда 2 пролет күйүп кетиптир. Ошага келдик, жазып атабыз азыр. Дүкөнгө жакын жашаган тургундардын айтымында өрт өчүргүчтөр келгиче суу чачып, өчүрүүнүн аракетин көрүшкөн. Бирок тилсиз жоону токтотууга алардын алы жеткен эмес. Жарым саат ичинде пожарныйлар келди. Өчүрүп баштаганда гидратка тияка кошту, гидратны ачыштык. Андан кийин где-то бир жарым сааттан кийин тоже экинчи машинасы келди, чоңураак тоже помощник машинасы экен. Аякка да гидратка жана эмесин ачып бердик люкту. Тетил забордун аркы бетинде листтерин биз ачып бердик, проход калтырыпчы. Аны ошентип өчүрүштү, билбейм канчага чейин өчүрүштү. Түнгө чейин өчүрүп, анан мен кечинде экилерде келатсам электриктер иштеп атыптыр. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү башкармалыгынын улук офицери Аманбай Курманалиевдин айтымында тилсиз жоо менен күрөшүүгө саат 19:54 2 бөлүм, ал эми саат 20:14 өрт өчүрүүчү куткаруучулардын штабы түзүлгөн. Өрт саат 20:43 чектөөгө алынган. Сокул районунун Новопавловка айылында строитель деген курулуш чарба дүкөнүндө өрт кырсыгы катталып, биздин кызматкерлер ал жерге 20 саатта жеткен. Жетип 20да жеткенби? 20да жеткен, 20да жетип 21:53-тө толугу менен өчүрүлүп бүткөн өрт кырсыгы. Өрттүн кесепетинен дүкөндүн 4 метр квадрат жери өрттөн жабыркаган. Ал эми өрт кырсыгынан эч кандай жарандарыбыз жаракат алып, жабыркагандар болгон жок. Азыркы күндө өрттүн келип чыгуу себептери боюнча иликтөө иштери жүрүп атат. Статистика боюнча өрт кырсыктарынын көбү турак жай секторунда чыгат. 2021 жылдын 4 ай ичинде турак жай секторунда 604 өрт кырсыгы катталып, мурунку жылга салыштырмалуу 23,3%га көбөйгөн. Алар 42 миллион материалдык чыгым алып келип, 11 адамдын өмүрүн алып кеткен. Ал эми Бишкек шаарында 164 өрт кырсыгы катталган. Негизинен электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздыктан, мештерди жана морлорду этиятсыздык колдонуудан, отко этиятсыздык менен мамиле кылуудан жана балдардын от менен ойносу өтө кооптуу экени айтылат. Кумара Сагыналиева, Жумабек Ногоев, Наждак Кежи, Бишкек.